Кыргыз баласы үчүн боз үй жашай турган үйү да. Мурун илгертен келаткан бул үй кадимки. Союз мезгилинде бул кыргыз үйлөр калып калган да. Анан кийин болгондо жана фабрикадан чыккан жасалгасы жок кара кийиз менен чабанский үйлөр эле болуп калган. Менин атам кыял бирикме кол өнөрчүлөрдүн. Союз кезинде эле бар болчу. Ошондо иштечү боз үй жасап. Таасири эми ошо атам дагы өз атасынан үйрөнүп калыптыр. Анан кийин улап өзү жасап, анан жоготпой кармап келиптир да. Кызыл Тууда ошо биздин айылда бир-эки эле киши жасачу. Ошонун бирөө менин атам болчу. Жасалган үйлөр жок ал убакта. Эл дагы көп кызыкчу эмес үйгө. Менин чоң атам кордоп койчу экен, яма казып коюшуп, анан ямага баягы кыктарды, мыс алып толтуруп алышы, анан өрттөп күйгүзүп чоктонтуп, анан кийин ошого салып иштечү экен. Кийин анан кыкка көмүп иштеп калышты. Кыкка көмүп иштеп калганда мен өзүм да иштедим кыкка көмүп. Баягы кашарлардан колхоздун малын, койлордун кыгын чогултуп келип, аны ачытып, суу куюп, анан кийин ошого салып, анан жыгачта иштеп калдык. Анан кийин союз тарап, колхоз жоюлуп, мал жоголгондон кийин эмне менен жибиш керек? Анан пар жасап чыктык. Пар менен иштей баштадык. Азыркы жасалган боз үйлөрдүн биз парга жасайбыз. Бул пардыкы пайдалуу жагы иштеген адамга ден соолугуна зыяны жок экен, мен өзүм байкошумча. Качество жагына таасири жок анын пардык. Жыгачты эметип калат. Кичине бошураак көп. Кыкка жасалган үй аябай бышык болот. Себеби баягы кыктагы өзүнө керектүү нерсенин баарын жыгач баягы сойлотуп салгандан кийин кыкка салып коюп бир 5-6 саат кыктын ичинде турат да примерно. Анан ошол убакта сиңирип алат экен жыгач. Андан кийин ошол бышыктыгы болот экен, курт жолобойт дагы, ошол жагы жакшы. Мен негизи сыймыктанам ушул боз үй менен ушул иштеп калганыбызга. Балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ушул өнөрдү улап келатышат бизден кийин. Ушуну калтырбай, өчүрбөй келатабыз. Ушу жолдошум дагы ушу канча жылдан бери ушул боз үй менен келатат. Эки жакка барып, ушуларды үйрөтүп, боз үй боюнча көптөгөн ушул жердеги айылдагылар келип үйрөнүп кетип атышат. Балдары үйрөндү, эми балдар жасап, балдар дагы башка бир балдарга ушу устат болуп, аларга үйрөтүп жүрүшөт. Эми бул боз үйдү болсо өзүмдүн апам да иштүү киши, кайненем дагы ушу боз үйдү мен келген жылдары ушу боз үйдүн кийиздерин жасап коюптур. Ушу боз үй көтөрөбүз деп жетпеген кийиздери жасадык, даярдап, анан ушул боз үйдү көтөрдүк. Биз бул ишти боз үй боюнча 95-жылы баштаганбыз. Ушул Англиядан бир ушу музейге коебуз деп кол өнөрчүлөрдү ушу изилдеп жүргөн Динара Чочунбаева ушул айылга келип кол өнөрчүлөрдү издеп, тандап, бир 3-4 кишиникине барып, анан ушу бизге келип, анан бизге заказ берген. Анан Англияга бул боз үйдү накта кылып жасадык да, алар айтышты ушу накта кыргызча болсун деп. Анан боочуларынын баардыгы тең ийрилген, жиптен ийрилген, колго ийрип, анан ошондон боек эмелерин баарын тең колго согуп, кийиздерин дагы колго жасап, баардыгы ушугуса натуральный болгон да. Жыгачтары дагы, мисалы үчүн азыр жыгачтарды деген краска менен боесок, биз ал кезде ушу мен өз колум менен сырдап бердим. Койдун канына тиги жошону аралаштырганда баягы кетпей көпкө чейин сакталып турат экен да. Анын үстүнө курт да түшпөйт дейт. Ал ошол жошонун өзүн сыйпаганда бирок жукма болуп калат экен. Ошондуктан тиги илгеркилер ушу кан кошуп жасачу экен. Анан биз дагы ошо аталарыбыздан, апаларыбыздан угуп ошондой жасадык да. Жыгачты тандай билиш керек да, негизи уста. Жасап атканда. Подряд эле жыгач болсо эле, тал болсо эле, анын баары жарай бербейт да, талдын түрлөрү көп. Анын кайсысы жарайт, ошону билип, анан бышкан убагын билип, жыгачтын ошого жараша менен иштелет. Кээ бирөөбүз жыгач быша электе колго тийген талдар менен жасайбыз. Анан кийин ага жана курт бат түшөт, анан сынма болот, качествосу жок болот да. Тор көз деп айтылып калган себеби
Керегенин көздөрү болуп клеткаларда жышыраак болот. Анан ууктар жыш турат. Бул торгөз кышкы үй болгон экен. Илгери баягы там үйлөр жок. Анан боз үй менен кыштап чыгып, анан ошондо 2 кат кийиз жабылып. Баягы кар жааганда кар көтөрүмдүү болсун деп ууктар жыш болуп, ошончо торгөз. А желгөз дегенибиз бул жайкы үй экен. Жайлоого көчүп конгондо жеңилирээк болуш үчүн керегенин көздөрү кененирээк болот. Анан кийин баягы ууктун саны аз болот, канча жүк жеңилдейт. Анан ошого жараша анан кийин көчүп конгонго ылайыктуу анан жасалчу экен. Анан кийин баягы торгөз, желгөздүн экөөнүн ортосунан үй чыгарып, анан ошону менен кетти. Орто көз болуп азыркы үйлөр ошондой кетет. Биз тал менен иштейбиз да. Биз көпчүлүгү турпан тал менен, ак тал, сары тал, жапан талдар менен иштейбиз. А бирки кара тал, көк тал, сөгөт деп коебуз, ошолор менен иштебейбиз. Алардан жасаса да болот, бирок качествосы жок. Кийинки алган кишилерге дагы мындайча айтканда, бир жыл урунат, 2 жыл урунат. Анан курт жесе, сынып калса, ал болбойт да. Үй жакшы жасалса, түндүккө чыгып кетет. Баягы бир 2 уук менен басып кетет өйдө чыгып. Ылдый түшүп кетет, ар кандай эле да. Баягы ошон үчүн жанагы бышык жасалган үйлөр жана торгөз деп айтылат, жанагынча салмактагы кийизди, кышында жанагынча калың карды көтөрүп аткан ойлоп көрбөйсүңөр. Анан кийин канча тоннаны көтөрөт. Кээде бул там үйдүн шипирди деле көтөрө албай сынып калат да. Караганда боз үй ошончо салмактуу көтөрүш деле оңой эмес да. Бышык болуш үчүн боз үйдө кийизин колго жасаш керек. Мисалы үчүн азыркы жасап атышат, бирок алар деген ортосуна кара жүн салбайт. Мурун биздин апаларыбыз ушундай бышыктап жасачу экен, тиги кара жүндү ортосуна салышчу экен. Биз азыр ушул методду колдонобуз да. Астыңкы бетине ак салабыз, ортосуна кара жүн салабыз, анан кайра ак жүн салабыз. Мына ошондо абдан бышык болот экен. Жылчык да болбойт. Бышык болуп бир жакшы урунса, бир 10-15 жыл жакшы урнулат да, жакшы сактап, жакшы эме кылса, аны бул чечкенден кийин күбөдөн сакташ керек. Арасына күбөгө каршы дары-дармектерди арасына аралаштырып уруп, анан сактайбыз. Ошо кышында бир өзүнчө бир жерге коюп, жаан-чачын тийбегендей кылып. Анан биз бир мисал үчүн бир үзүккө бир 14-15 килодан салабыз, үзүктүн өзүн эле. Туурдукка бир 11-12 килодан салабыз. Бышык болуш үчүн, жаан-чачын кирбеш үчүн. Анан бул өрмөктөрдү дагы колдон келсе, колго ийрилген жиптен жасалган жакшы болот да. Себеби алар бекем кармайт, бекем да болот, бышык да болот. Азыркы учурда көпчүлүгү синтетика болуп калды. Эми жарымы синтетика, көпчүлүк эмеси. Анан алар болсо баягы чоюлма болуп бошоп кетет да. Боз үйдү бекем кармап туруш үчүн ушундай бышык, колдон ийрилген жиптер жакшы, бекем кармайт. Жылмышып кетпегендей кылып, сырткысын аркандан эшиккен жакшы болот. Көпчүлүгү бул жүндөн болсо кичине эме болуп кетет, жүн бошотуп ийет. Топоздун кылынан эшиш керек да, колдон келсе топоздун кылынан эшиккен жакшы. Жээктерин, ууктун боолорун, сырткы боолорду ошо кылдан жасаган жакшы да. Бекемдеп, ички жасалганлар болсо ошо термелерди колго өзүбүз куруп алып, өзүбүз теребиз. Бул боз үйдү жасаш бир кишинин колунан келбейт. Ошон үчүн бир 5-6 киши иштейбиз. Бирөөбүз чачысын согобуз, бирөөбүз жабык башын жөрмөйбүз. Ошо аларды жасап алып, колго жасайбыз өзүбүз дагы. Анан аларды өзүбүз колго боёйбуз, өзүбүз бычабыз, өзүбүз ийрип алып, ошо кармайбыз. Бирөөбүз чийди кармайбыз. Ошентип ушул боз үйдү көтөрөбүз. Чогуу чаран бир кишинин колуна жасаш үчүн ал бир киши 1 жыл, 2 жылда араң көтөрөт. Ошондуктан биз 5-6 мындай 10 чакты киши менен иштешебиз. Өзүбүздүн иштей турган аялдарыбыз бар. Өзүбүздүн бир топ болуп иштеп жүрөбүз. Баягы боз үйдүн ичине тегерек шырдактар жасалып калды. Ошол тегерек шырдактарды жасап жүрөбүз. Себеби беркинде шырдак салганда баягы ыңгайсыз болуп эле 4-5 шырдак салынып калат экен. Анан бул тегерек шырдак салып койсо жакшынакай көрүнүп, баягы ирети менен жакшы болуп калат экен. Көпчүлүк азыр ушундай тегерек шырдакка өттүк да, ошо боз үйдүн ичине. Азыр дагы ушундай шырдакчаларды көп алышат. Көпчүлүгү ак карадан ушундай өңдөрү мына боелбогондорду алышат. Биз дагы ушул аракет кылып атабыз, ушу боелбогон накта, таза, натуральный ушу өңдөрдөн жасаганга.
Барын кол менен иштеген кыйынчылык болот экен. Анын акырында анан кийин машинка алдык, жөнтөткөн. Анан кийин кийиз жасаган машине, улам тепкилеп жасаганга улам балдар чакырсаң, балдар чыдабайт. Киши күчү жок болуп калат экен. Анан койдо анан кийин кийиз тепкилеген машине жасадык. Ошентип эле акырынан баары эле ордоруна келди. Сабалган жүнгө караганда тытылган жүн менен жасалган кийиздин айырмасы болот экен. Тытылган жүн менен жасалган кийиз сулуу түшөт экен. Тепкилеген машина болсо анда да айырма бар. Машинеден чыккан кийиз дагы сулуу түшөт, бышык болот, буттан көп өзгөчөлүгү бар. Негизи бул көктөп коебуз чылгый тери. Уйдун териси кетет, бышыгыраак болот, топоздук колдонулат. Сууга жибитесиң терини. Жибитип туруп анан тилип алып, чике кылып баягы чактап, анан кийин көктөйбүз. Анан кийин көктөгөндө баягы көктөлүп кургагандан кийин мыктанбай калмайт бул. Катып калат да чыкпайт, муну чече албайсың кайра. Чечиш үчүн анан сууга салып жибитип анан чечесиң. Ансыз чече албайсың. Кайыш жарабайт. Кайыш уже ийиленип, жумшарган эме да, кичине эмеси эле чечилип кетет. Чийдин максаты бул деген бир чети формасын армайт да, экинчи четиси баягы курт кумурска, жылан, бакка кирбеш үчүн керегенин астында тиги сойлоп, ошондон сактайт экен. Аны үйрөнгөн сыяктуу менин 2 уулум бар. 2 уулумда мен эмне иштесем, кичинекей кезинен кармалашып, ошо эметишип жүрүшүп эле. Алар да үйрөндү. Андан сырткары бир топ балдарды окутуп чыгардык. Кандай жасалат, кандай кылат. Жыгачты ийгенде бул ийгүүнү мато деп коебуз биз. Ошо матону кайсы жерин кандай маташ керек, ийир жыгачты кантип түзөш керек, канча эмеде коюш керек. Анын баары акырындап күндө кармалашып атышып, анан айтасың, окутасың. Анан ошентип эле азыр балдар иштейт. Венгрияга бардым. Алар өзлөрү келип, усталардан тандап жүрүп алып кетти. Венгрияга барып, Европадан 4-5 мамлекетинен келишти чогулушу. Анан ошолорго бозу кантип жасоо, кантип эметиш үчүн үйрөттүк, окуттук. Биз өзүбүз боз үйдү негизи аябай баалайбыз да. Ошо тетиги келаткан нерсени биз калтыргыбыз келбейт. Биздин балдарыбыз дагы ушул боз үйдү улантып кетишсе деп ойлойбуз да. Бизден кийин ушу балдарга өткөрүп, балдар болсо балдарына өткөрүп берип, канча жылдан бери ушу боз үй жасалып келатат. Ушул боз үйдө жашап келишкен биздин ата бабалар, ошондуктан биз бул боз үйдү абдан сыймыктануу менен баалайбыз, барктайбыз. Аталарыбыздын колу тийген, апаларыбыздын колу тийген, ошолордун эмгегин талаага кетирбей сактаганга аракет кылабыз.